السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. Салаватуллахи тугандар. Аллах Тааланын ысымдары боюнча сөз кылып жатканбыз. Ошолордун ичинен Мухсиге келип токтогонбуз. Аллах Тааланын бардык ысымдарын бул жакта айтып өтө албайбыз. Неге дегенде, бул бир канча убакытты талап кылат бардыгы. Анан кийин биз кээ бир гана нерселер айтып жатабыз да, качан зикир кылыш керек, ошол зикирге тиешелүү кылып айтып жатабыз да бизчи. Ал эми башка пайдаларını, башка дагы пайдаларını эмне башка дагы китептерин окуп карасак болот иншалла. Аллах Тааланын Мухси деген, Аллах Таала эсептеп туруучу бар нерсенин эсебини, бардыгынын өлчөмүн билүүчү зат Аллах Таала. Мин азкарли уббат, эмне ибадат кылган адамдардын зикирлеринен. То есть эмне ошол зикирди көп кылган жакшы. Аллах Тааланын Ар-Ракиб деген ысым. Ракиб деген эмне? Дайыма көзөмөлдөп туруучу. Дайыма чогуу жанаша деген сөз да. Ида закараху ахлул гафлати истайқазу мин суннатиха. Эгер капилетте калган силер менен биздерге окшогон адамдар болсо, капилетте деген эмне? Аллах Таала менен көп байланышы жок болгон адамдар. Аллахтан бир аз алыс болгон адамдар, Ошолор Аллах Тааланын Ракиб деген ысымына көп эскере турган болсо, бул эмне? Ошол капилеттен чыгарат. Ошондуктан капилетте калган адамдарга Ракиб деген маанисин айтабыз. Ал эмне дейбиз? Аллах Таала көзөмөлдөп туруучу деген, Аллах Таала Ракиб, мындай жан шериктеш, көзөмөлдөп туруучу. Жан шериктеш дегенден маани сени дайыма билет деген сөз да, Ушундан мааниде айтылат. Onlar can şeriktеш дегендиктенчи. Ошол Ракиб, я Ракиб деп көп айта турган болсо, булар эмне? Капилеттен чыгат. То есть буга чейин намаз жөнүндө ойлонбой жүргөн болсо, ойлонуп баштайт. Акырет жөнүндө ойлонбой жүргөн болсо, ойлонуп баштайт. Ошол капилеттен чыгат деген ушул мааниде туугандар, Ушул мааниде. Неге дегенде, адам качан капилет болуп калса, Аллах Тааладан алыстап баштайт. Акырет боюнча ойлонбойт. Өркө жашоосу бул дүйнөдө эле жашаш керек, бул дүйнөдө эле көрүш керек, бул дүйнөдө эле алек, бул дүйнө менен эле же болбосо жөнөкөй жашоосу менен эле алек болуп калган адам болуп калат да. Эми ошол нерседен чыгуу үчүн эмне? Адам көп ушул зикирлерди айтып туруусу эмне болот? Адамга пайда берет. Эгерде ва ин закараха ахлул яқаза даму фиха. Ахлул яқаза, то есть ойгонгон. Бул адам акырет үчүн жашайт. Акырет үчүн аракет кылган адам. Ошол адам эгерде я Ракиб же болбосо Ракиб деген Аллахтын ысымына көп зикир кыла турган болсо, бул өзүнүн ошол ойгоо абалында дагын бекем болуп баштайт. Ошол ойгоо абалында дагы жүрөт. Ойгоо дегени эмне? Бул капилетте эмес да. Уже билет эмне үчүн жашап жатканын, эмне үчүн аракет кылыш керек экенин билген адам болот. Ва ин закараха ахлул ибада халису минар рия. Эгерде ибадат кылган адамдар, бул уже 3-чү даража адамдар, биринчи капилетте эч нерсени билбейт, күнөөнү дагы кыла берет, күнөөнү кылып дагы кейбейт дагы, андай адамдар капилеттеги адамдар, шундай биз мусулмандар айтып жатабыз туугандар, Капалар айтканы жок, мусулмандардын арасында шундай адамдар бар. Кээде эле бир айт намазында эле Аллахты эстеп койбосо, же жума күнү эле Аллахты эстеп койбосо, же орозодо эле Аллахты бир эстебесе, башка убакта эстебейт да, дээрлик, жөн эле жашоосуну жөнөкөй эле жашоодо жашап калат. Ал адам жөнөкөй жашоо деген Аллах менен эч кандай иши болбогон. Эми экинчиси ахлул яқаза. Ахлул яқаза деген эмне? Жок, күнүгө 5 вакыт намазын окуйт. Бирок ошого карабастан Аллах Таалага болгон аракети бир аз алыс болгон. Ал эми ибадат кылган адам дегени бул эле кошумча да нафил ибадаттар кылып, дагы көрөк ибадаттар кылып Аллах Таалага жакындоого аракет кылган адамдар. Эми ошондой адамдар Аллах Таала Ракиб сыфатыны, атын эскере турган болсо эмне? Риядан кутулганга жардам берет булчу. Неге дегенде кээ адамдар ибадатты рия үчүн да кылат, Мисалга кээ бир адамдар рия үчүн хижаб кийип жүрөт, кээ бирөөлөр рия үчүн топ кийет, сакал коет дегендейчи. Кээ бирөөлөр ошону коюп алып туруп акча таап жаткан адамдар деле толтурда турабы, хижаб кийип алып туруп өзүнүн муктажын аткарып жүргөндөр бар. Мисалга жашоодо көп эле мисал, эрге тие албай калган кыздар көбүнчөсү хижаб кийип алат. Эрге тигенден кийин кайра чечип таштайт. Неге? Муну ошол дүйнөсү үчүн колдонуп жатат. Аллах Тааланын өкүмү, шариятты дүйнөсү үчүн колдонуп жаткан адамдар. Мисалга кээ бирөөлөр, мисалга азыр бизде интернетте мода болуп жатат, ким? Бирөө сакал коюп алып, ислам динини жамынып алып, эмне адамдарга медик болуп жатат, өзүнчө дарылапчы. Анын эч кандай сертификаты жок, эч кандай эмеси жок, бирок исламды
жабып алып, мына хадисте мындай келген, аяттарда мынтип айтат, могул жактан могул алып мынтип айтат, ушул чөптү ичсең, мынау настойду ичсең, мынау чөпкө аралашкан нерсени ичсең, сен көп пайда аласың деп туруп, ошентип адамдардан бир айдын ичинде эле 500 миң, 200 миң сомго чейин өндүрүп алган адамдар болуп жатат, исламдын ортодо пайдаланып келип жатат да. Кыскасы мындайча айтканда, Аллахтан алыс болгон адамдар да, мисалы Индияда кече болду го, төөнүн заарасыны саткан адам. Төөнүн заарасы деп өзүнүн заарасын сатып жүргөн адам, Анан адамдар кичине ойлонуш керек да бир нерсеничи. Туура хадисте келет, пайгамбардан айтылат төөнүн заарасына шифа бар экен. Бирок ал бардык ооруга шифабы? Бардык ооруга шифа эмес, кээ бир ооруларга, кээ бир ооруларга шифа. Мисалга баланын сийдиги деле, жаш баланын заарасы деле шифа да кээ бир нерселергечи. Мисалга алганда тилиң оюлуп кетип башка бир дары таппай калсаң, ошол баланын заарасы менен чайкасаң жакшы болот. Эгерде дары таппай калып баягы бутуң кесилсе, ошол жерге баланын баягы фурацин сыяктуу да булчу, ошондой. Төөнүн заарасын ошентип колдонгондор, мындай адам караңгы болбош керек да, туугандар, түшүнүктүүбү? Караңгы болбош керек. Дин деген нерсе сен акылдан ажырап кал, акылды таштап сал деп эч качан айтпайт, туугандар. Ошо көңүл бурайлычы. Азыр бизде адамдарга дин десең, акылды өзүнчө бияга коюп коюш керек. Төлкө менен биякта эмнени айтса, жашоого туура келип, акылга туура келбей, ошону кыла бер деген сөз келип чыгат да. Кичине акыл менен болуш керек, адам караңгы болбош керек, окуш керек, аракет кылыш керек, Дин эч качан акылды жаппайт, туугандар. Акылды четке какпайт. Наоборот, дин акылдын өнүгүүсүнө, өөрчүшүнө туура жол көрсөтүп берет адамгачы. Адам акыл менен жөн эле жашаса, мындайча айтканда, бир күнөөлөрдүн түрлөрүн ойлоп таап алат, бир жамандыктардын түрлөрүн ойлоп таап алат, адамдарды алдоонун, адамдарды кыйратуунун, адамдарга зулумдук берүүдүн жолдорун ойлоп табат да. Дин ошондой нерселерден тосуп, акылды ошол жолдо туура жолго багыштайт. Сен моундай жамандыкты ойлоп таппай, жакшылыкты ойлоп тапкын депчи. Ошондой. Ошого туугандар, дин дегенде эле акылды четке сүрүп койгон болбойт да, койчу. Акыл менен кара. Дин деген нерсе эч качан акылга каршы чыкпайт да. Акыл бир нерсени пайдалуу, бир нерсени туура деп билип жатса, эгерде ал акыл дагы туугандар дурус акыл болсо да, неге дегенде кээ бирөөлөрдүн акылы мындай ойлонот, кээ бирөөлөрдүн акылы мындай да, жамандыкты туура деп билген акылдар бар да, туурабы туугандар, Мисалга, кээ бир адамдарга айтсаң, бул кээ бир эмес, дайым эле бирөөгө айтсаң актанат да агачы. Сен намаз окуй жатасың, бул жаман нерсе десең, менин убактым жок да, мен мамлекет үчүн иштеп жатпайм, мамлекеттен уруксат бербейт да, мен намаз окусам мындай болуп, мындай дайым актанат. Көрдүңүз, бул актануу туура эмес. Бул жердеги акыл, сенин ушул жерде иштеп жаткан акыл туура эмес акыл. Шарият муну эмне деп айтып жатат? Туура эмес деп айтып жатат. Көрдүңүздөр, ошондон акылдан түрлөр бар. Кээ бирөөлөргө орозон күндө суу ичпе, орозон күндө орозо карма десең, жок, мен катуу жумуш кылып жатпайм, оор жумуш кылып жатпайм, мен орозо кармасам иштей албай калам да. Орозо кармасам мен үй бүлөмдү ким багат? Сен багасыңбы, сен акча бересиңби, сен молдокелер ушинтип айта бересиңер дейт да. Мындай акыл иштеткен, акыл да, анын деле көз карашында анын акылы айтып жатат да, мен орозо кармасам үй бүлөмдү бага албай калам, орозо кармасам кыйналып калам жана башка депчи. Бул жердеги акыл ката, туугандар. Мынтип акыл иштеткен, мынтип ой жүгүрткөн ката, туугандар. Неге дегенде орозо эч качан андай нерселерден тоспойт. Сен бул жөн эле сенин мойнуңда шылтоо. Сенин мойнуңда шылтоо. Мен намаз окуганга убактым жок дегенде, мен хижаб кийген акым жок, убактым жок, мен хижаб кийсем ата-энем сүйлөнөт, ата-энем нааразы болот депчи. Бул жерде ошентип актанган, ошентип акыл иштеткен ката. Неге дегенде, ошол акыл качан туура эмес экенин билебиз. Ошол акыл шариятка туура келсе, ошондо туура болот, туура келбесе, ошондо ката болот, туугандар. Ушинтип билебиз. Бирок шарияттан акылды ажыратып койгон болбойт, Мисалга, төөнү сийдигин ич, баардык ооруңа шифа экен десе, барып иче берген болбойт. Бир адам мен медикмин болуп кеткенмин, мен адамдар ушундай дарылап салам, ушундай болдуруп салам, ушундай кылып салам десе, ага барып алып ишенип алып, сен баардык акчаңды берип, миллиондорду төгүп, $1000, $10,000, $20,000 берип салып, шифа таппай калсаң, болбойт. Бул акылдын иштет. Анын ичине окуганбы? Мунун колунан кимдер айыгып чыкты? Аалымдар эмне дейт? Барып сура бир, азыр оңой эле, барып устаздан сура, устаз, мондай бир адам таптым, ушул адам мондай шифа бар дейт, мондай хадистер бар деп айтып жатат, мондай аяттар бар деп айтып жатат, ошого эмне деп карайсыз? Туурабы, туура эмес? Кичине сурады, акылың иштет да, башың барып сен барып туруп эле $10,000 берип кое бересиң. $1000 берип саласың, барып туруп элечи, кичине акылыңды иштетип ал жак бул жак караш керек да адамчы.
кичине ал жак караш керек. Мисалга азыр блогерлердин заманында блогерлер интернетке чыгып эми көптөгөн аудиториясы бар, алар жакшы сүйлөйт, жакшы видео жасайт, жакшы сүрөт жасайт, мындай кооз сөздөрдү, кооз бир нерселерди ойлоп чыгарат, көргөн адамды өзүгө тартат да алчы. Бирок эми жөнөкөй адамдарда илим жок да, шариаттан терең илими жок, ажырата албайт. Кайсы нерсе туура, кайсы нерсе туура эмес. Бул кайсы нерсе шариатка таянып айтып жатат, кайсы нерсе шариатка таянбай айтып жатат деген нерсени билбейт. Анан кийин блогерлер чыгып туруп эле сен мондой дуа кылсаң сен болуп кетесиң десе, ошого ишенип жүрөт да, Анан ошондо дуа кыла боло албай, анан кийин эмне болот? Шариаттан көңүл калып кетип, шариаттан алыстап калган адамдар кыйла да туугандар, түшүнүктүүбү? Ушул нерсе адамдарды эмне шариаттан алыстатып коюп жатат да көбүнчөсүчү. Шариаттан алыстатып коюп жататчы. Ошого сен биринчи кара да, информацияны кимден алып жатасың сен? Блогерден алып жатасың. Ал блогердин информациясы сага ким айтты туура деп? Ким айтты блогер айткан сөз шариат деп сага? Ким айтты бир көчөгө интернетке чыгып алып бирөө бир нерсени айтса ошол нерсе туура боло берет деп сага? Ким айтты? Каяктан алып жатасың ал нерсени? Ал пайгамбарбызга же ошол адам Кудайбы? Айткан сөзүнүн баары туура боло бере турган. Же болбосо айткан нерсесинин баары шариат боло бере турган. Ал эмес 20 жылдап, 30 жылдап окуган молдолор деле адашып жатпайбы? Сен болсо каяк бирөөлөрдүн айткан сөзүн дин кылып жашап жүрөсүң да. Ошого туугандар эмне кылыш керек? Ар ким өзүнүн билгенин айтыш керек да. Өзүнүн билгенин айтыш керек. Мисалы баардыгыбыз билебиз, Аллах жалгыз деп айта бер. Андан эч ким кандай эмес. Бирок азыр кезде бизде дүйнөгө алданып, дүйнөнү жүрөгүбүзгө кирип кеткендиктен ар кандай нерселерди кылып калып жатабыз да биз жашообузда, туугандар, дүйнө үчүн алдаганга барып жатабыз, дүйнө үчүн кыскасы кээ бирөөлөрдүн максаты мындай да, акча табыш үчүн адамдарга ар нерселерди айтып чыгып жатат да. Динди ортодо колдонуп жатат, намысты ортодо колдонуп жатат, аялдыкты ортодо колдонуп жатат, эркектин баягы эркектигини ортодо колдонуп жатат, динди ортодо колдонуп кетип жатат, мамлекетти колдонуп кетип жатат да, туура туугандар, кээ бирөөлөр баягындай өзүнүн бала чакасынын эмесини эме деп коебуз, мындай адамдык сыпаттарын колдонуп кетип жатат да, бала чакасынынчы, интернетке чыгып алып менин балам ооруп жатат, балам мындай болуп жатат, мага акча бергиле. Кудду муду ага эл аны бакканга карызы бардай сурайт да, давай бергиле депчи. Биздин Кыргызстанда өтө ушундайлар көбөйүп кеттичи. Кайсыл эле мындай эме болбосун, мисалга мен өзүм деле мисал кылайын, бизде Ханафи ордос каналы бар го, ошол жакта эми алхамдулилла өзүгө жараша кээ бир окуй турган окурмандар, ошону карай турган адамдар бар. Жумасына 2-3 жолуна адамдар жазат да, мен операция болуп жаттым эди, акча чогултканга жардам бер, ушуну каналыңа жарыя кылып бер, мындай видео чыгарып бер, мынтип жарыя кылып бер кой депчи. Адам бул оңой акча табыш же болбосо мындай сураныш, тилениш жакшы нерсе эмес негизи эле маселечи. Адам жөн эле мондой көпчүлүк учурда азыркы интернетте жүргөн көпчүлүк маселелер турат го, аны менен сурангаң болбойт. Биздин Кыргызстанда канча көптөгөн жерлерде баягы суранган, тилемчилик кылгандардын баягы тилемчиликтеги сүрөттөрү, жасалган информациянын баардыгы жалган болуп чыгып калып жатат да, бирөө оорубаган эле бирөөдү сүрөткө алып келип ооруду деп туруп, мечиттерин алдаш, ушуга жардам берип кой, ушунун операциясына жардам берип кой депчи, анан адамдарды чогултуп, баягы волонтерлорду чогултуп, ушуга мындай кылып койгула депчи. Кыскасы, адам караңгы болбош керек да. Адам караңгы болбош керек. Мындай динди ушундай өзүнүн акча табыш үчүн, өзүнү байытыш үчүн колгон адамдар, аларга не дейсиң? Бул дин акыретте корбосун эле деп айтасың да ана адамдаргачы. Ден соолугуң бар экен, акылың бар экен, ошол акылыңды адалдан акча тапканга аракет кылбайсыңбы? Эгерде ушундай жол менен улана берсе туугандар, коркунуч бар, келечекте садака кыла турган адам калбастыгы боюнча. Коркунуч болуп калат да. Неге дегенде сен садака кылайын десең, толтура муктаж адамдар бар. Ошолорго сен берип коесуң, башка чыныгы муктаж адамдар таппай калат да. Жакшы эмес ошондуктанчы. Анан биздин Кыргызстан ушундай беспредел болуп кеткендиктен туугандар, Өзбекстандан, Тажикстандан келип ошондой тилемчилик кылгандар толтура да, болбойт буларчы. Ошого эмне? Адам Аллахты да дайыма көрүп турат, билип турат деген сезимди унутпаш керек да. Сен мен ошол акча менен бул дүйнөдө үй алгын, машина алгын таза болуп кетсең, эми ошол тилемчиликтен канча акча табат дейсиң. Бирок туугандар, ошол тилемчи болуп жүргөндөрдүн
жеңил акча тапкан ошондой арам жол менен жеңил акча тапкандар мындай 1-2 болбойт да ошолор эч качанчы 1-2 болбойтчу. Нормальный үйдө жашаганда көрбөйсүң, нормальный жашоосунда бар экен көрбөйсүң, дайыма кыйынчылыкта, дайыма бир проблеманын үстүнө жүрөт ошондой адамдарчы. Ошондой адамдар. Эми буга тарыхта эле жашоодо эле күбө да, каралардын жашоосун караңыздар. Мисалга рекеттердин жашоосун караңыздар. Бирөөлөрдөн акчаны зулумдук менен алат, бирөөлөрдү коркутат, бирөөлөрдү сындырат, анан бирок жашоосу баары бир мындай рекеттер өлөт да биринин артынан биричи, камалат, түрмөдө өлүп калат, биякта өлүп калат, бирөө өлтүрүп кеткен, бирөө союп кеткен, бирөө эмне кылып кеткен ушундай. Баягы зынакорлордун жашоосун караңыздар. Денесин сатып, кичине кезинде мисалга 15 жаштан 30 жашка чейин мисалга былкылдап жүрдү. Анан уже 30 жаштан өткөндөн кийин ар кандай оорулар менен ооруп, больницасына барып, ошол буга чейин мисалга 15 жылдын ичинде $100,000 тапкан болсо деле, эми 30 жаштан баштап өлгөнгө чейин $1 миллион коротот да. Ар оорусуна, ар кандай дарысына, аяка басканыга, бияка басканыга, бияка барып операция кылган мындай болуп. Караңыздар, бул жашоодун Аллах Таала коюп койгон мыйзамы да, эч ким чыга албайт ал нерседенчи. Арамдан болгон нерсе сага эч качан буйрубайтчы. Арамдан болгон нерсе сени байытып койбойт эч качан. Аллах Таала шуна кылып койду. Кааласаң каалабасаңчы. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да. Мынакей могу кафырлар же болбосо наркотик саткан мондой коррупционерлер, кээ бир депутаттар көрүп жатабызга, казинолордо $1,5 миллион утузуп койгон, башка дагы нерселер болгондор байып эле жатпайбы, болуп эле жатпайбы деп. Таксырым унутпайлы өлүм бар экендигиничи. Сенин көзүң ушундай көрүнүшү мүмкүн. Бирок акыретке барганда ар бир тыйынага жооп берет ошол адам. Ар бир тыйынага жооп берет. Неге дегенде Аллахтын сыноосу ар кандай да. Аллах Таала арамдан тапкандарды дайым эле бул дүйнөдө жазалай бербейт. Кээ бирөөлөрдү акыретке калтырат. Неге? Акыретте 2 эсе, 10 эсе, 1000 эсе чоң азап болуш үчүн. Бул боюнча билебиз го. Бир мисал айтып берейин. Бул Аллахтын сыноосу ар кандай да, ар кимдин ар кандай. Сен кээде намаз окуп эмне кылып жүрсөң да дайыма палакаттын үстүндө жүрөсүң, Кээде сен уурулук кылып, жаман жолдо жүрүп, зына кылып, башка нерсе кылып жүрсөң дагы жакшылыктын үстүндө жүрөсүң. Мисалга Фираун канчалык зулумкор, канчалык жаман падыша эди. Бирок бул дүйнөдө эч кандай зыян көргөн эмес, тиши ооруган эмес да, тикен сайылган эмес да денесигечи. Ошондой жаман адамдын рекеттердин рекети болгон Фираунду, же болбосо эң зулумкор падышалардын бири Фираун бул дүйнөдө эч кандай кордук көрбөй, эч кандай кыйналбастан өлгөн да. Ал эми эң таква адамдар Абу Ханифадан камалды, сабалды, башка нерсе болду, башка дагы аалымдар, Имам Шафи өзүнүн мамлекетинен куулду, дагы башка бирок эң таква ули адамдар да. Эми Аллахтын сыноосу ар кимге ар кандай туугандар. Кыскасы ошондой. Буга дагы башка мисал туугандар. Ушундай бир өтө таква, солих, Аллах Таала ибадат кылган, Аллах Тааланын бул дүйнөдө көптөгөн Аллах Таала баш ийген өкүмдөрүн аткарган бир адам болот. Эки периште асманда бири-бириге жолугуп калат. Бир периште экинчи периштеден сурайт. Бул окуяда эмне дейт? Периште сен каяктан келе жатасың? Бир таква ушундай мусулман адам бар эди. Ошол адам шатыда чыгып кетип жатканда шатына бутун тайдыра бердим, шатынан жыгылып, колу сынып, буту сынып, азыр кыйналып, больницада же болбосо ошол үйүндө жатат дейт. Сен каяктан келе жатасың десе, мен бир кафыр адам жинди болуп калып, баягы тазике эмени чуук менен жипти салып, балык уштап жатыптыр дейт. Анан ошого деңизден алып барып балык салып бердим, то есть баягы жибиге илештирип бердим. Ошол жерден эми тазиктен балык чыкты дейт да. Эми мунун хикматы эмнеде? Эмнеге мындай болду? Кафыр адамга мындай анын баягы кыйналып калган эмеси, каалоосу аткарылып жатат. Балык туткусу келди де, балык чыкты тазиктин ичинен. Карамат да мындайча айтканда бир түрү да. Ал эми мусулман адам өтө таква болсо деле, баардык амалдар аткарса деле, ондой колу буту сынып жатат десе, эмне дейт? Аллах Таала монол мусулман адам ушунчалык таква болуп, ушунчалык жакшы иш кылса деле, баары бир эме да, пенде күнөөсү бар дегендейчи. Бир күнөөсү бар экен. Аллах Таалага кайсы бир учурларда бир күнөө кылган экен. Аллах Таала ошол күнөөсүнү бул дүйнөдө эле кечирип коюш үчүн ага ушундай бир сыноо берип койду, колу буту сынды. Анан ошол кыйынчылыктын себебинен Аллах Таала ошол күнөөсүн кечирди дейт. Чтобы
Акыретке келгенде бул адамдын бир да күнөөсү жок болуп, туура бешикке кирип, эң жыргал жашоодо жашашы үчүн. Ушул мусулман адамды. Ал эми могу кафырчы. Неге бул кафырга карамак болду? Неге бул кафырдын айтканы каалоосу болду? Десе, анткени бул кафыр өмүрүндө бир жакшылык кылган экен, Аллах Таала жага турган. Аллах Тааланын өкүмдөрүнөн бир өкүмүн аткарып койгон экен, бирок кафыр. Эми ошонун сооптору бул дүйнөдө эле, мына биз жашап жаткан дүйнөдө эле жок болуп кетүүсү үчүн Аллах Таала ага эмне ошол бир караматын көргөзүп койду. Бир айтканын кылып койду. Чтобы ахиретте келгенде бир дан соолук калбастан туура тозокко барып жазаланыш үчүн. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан туугандар, адамдын ойлоосу дайыма шариаттын чегинде болуш керек да туугандар. Эгер шариаттын чегинде болбосо туура болбой калат туугандар. Бирөөдү көрүп туруп күнөө иштин үстүндө туруп деле жашоосу кайф болуп жатса, бул анын жакшы жашоосунан же болбосо ал Аллахка жага турган инсандардын белгиси эмес туугандар. Бир ибадаткөй адам болуп туруп, Аллах Таала жагымдуу адам болуп туруп деле, Аллах Таала жагымдуу дейт да, көп жакшы иштерди кылып туруп, бирок дайыма паракаттын үстүнө чыкпаган, бир кыйынчылыктардын үстүнө чыкпаган адам болсо деле, ал аны Аллах Таала аны жаман көрөт деген белгиси эмес да туугандар. Балким наоборотунан Аллах Таала мусулман адамдарга бул дүйнөдө кыйынчылык берет. Неге? Бейиште даражасын көтөрүш үчүн, көп сооп бериш үчүн. Биз жалкообуз да. Жөн эле ибадат кылбай эле, мындай эле кайф сүрүп жашаган жакшы көрөбүз. Аллах Таала сен бейишке киришиңди, бейиште чоң даражаларга жетишиңди каалайт. Ошондуктан сен жөн жалкоолонуп жашаганыңда Аллах Таала сага паракат берет. Ошол паракаттын артынан сен дуа кыласың, намаз окуйсуң, шүгүр келтиресиң, тасбих кыласың, Аллах Тааладан кечирим сурайсың, аракетиңди кыласың да. Жалкоолугуңан чыгып баштайсың. Кафырларга Аллах Таала жыргал жашооду берет, чтобы эмне кыяматка барганда бул дүйнөдөгү бирдан соолук калбастан кыйналыш үчүн. Көрдүңүздөр туугандар? Ушуга көңүл бурайлы. Бирок дайыма эмес, кээ бирөөлөргө мындай, кээ бирөөлөргө мындай. Кээде адамдар ибадаткөй болуп жакшы болгондуктан Аллах Таала жакшы жашоо берет. Кээде наоборотунан жаман жашоо берип коет жана башка дегендейчи. Ошогочу бардыгы туугандар жүрөктөгү байланышка жараша да Аллах Таалачы. Сиз канчалык байланышасыз, ошого жараша. Алымдардын өзүгө жараша сыноосу бар, жүрөгөн адамдардын өздөрүгө жараша сыноосу бар. Бардыгы адам сыноодо, Аллах. Эми ошо ракиптин маанилери кандай десе, Аллах маи, Аллах Таала мени менен чогуу деген мааниде. Аллаху назирун илайя, Аллах Таала мени дайыма карап туруучу деген мааниде. Аллаху ярани, Аллах Таала дайыма мени көрүп туруучу, мени билип туруучу деген ушул мааниде туугандар. Ошондуктан адам көп Аллахтын ракип деген ысмын көп эске билген жакшы болот туугандар. Ушундай адамдардын ичинен эң жакшы адамдардан кимдер десе, ахлун риджалул анфас деп коет, нафас ээлери деп коет. Мындайча айтканда, баягы дем алуу кыргызчасы, нафас деп коет өзүнчө. Ошол анфас ээлери туугандар. Булар кандай десе, деп дем алабыз го бизче, ошол дем алганда Аллах эстейт, кайрадан дем чыгарганда Аллах эстейт. То есть бир даан убактысы Аллах эстебестен өтпөйт. Аллах менен байланышсыз өтпөйт. Булар ушундай адамдар. Бирок бул нерсе wa huwa maqamun sa'bun ala ahli al-hijab jiddan. Хижаб баягы тосулуп калган адамдар үчүн өтө оор дейт. Мындайча айтканда, Аллах сен ушунчалык Аллах Таала жагымдуу болушуң керек, Аллах Таала жакын болушуң керек. Ошондо гана Аллах Таала сени ушундай макамга жеткизет. Эмне дайыма дем алган сайын Аллах Тааланы эстеп турасың. Аллах Таала менен бирге болуп турасың. Аллах Тааланын кароосунда болуп турасың, мындайча айткандачы. Эми ушун десе оор дедик. Качанга чейин Аллах Таала ошону сага өзү ыраа көрмөйчү. Эми качан ыраа көрөт? Сен Аллах Таала жакын болсоң, Аллах Тааланын өзү жокулдарынан болсоң туугандар. Ошол караңыздар, адам күнөө кылган себептен хижаб берилет да, же болсо адамды бир ушундай жамааттар тосуп калат. Адамга бир ушундай тосмолор коюлуп калат туугандар. Ошол тосмолор сенин күнөөңдүн себебинен сен кетирген кемчиликтер Аллах Таала жакпай турган амалдарды кылуу менен туугандар. Ал амалдар чоң кичинекей болушу мүмкүн, бирөөлөргө чоң зыян берет, же болбосо кичинекей зыян берет, кыскасы айырмасы жок. Мисалга кээ бир
Öyle adamlarga aytkan sözüň seni köp nersedin kul kaldırat da. Alımlarga kede nito köz menen karaşyň, alımlarga nito oy menen oýloşuň daje. Emne seni köpdөгөн jakşylyklardan kul kalat. Bizde kitepterde alımlarыбыз aytat, emne deyt? Usta bar jerde kolga etiyat bol. To есть amalyna etiyat bol. Nege degende kıyşyk kılıp koysaň usta seni tez ele bilet, sen kıyşyk kılganyňdy. Alımdın aldığında sözge etiyat bol deyt. Nege degende senin sözüňden sen kim ekenliňdi, kanday adam ekenliňdi tez ele bilip koýt alımlar. Oýlaýalaryň aldında oýuňa etiyat bol deyt da. Nege degende oýlaýalar senin oýuňdan bilet da. Kanday ne oýlanyp jatasyň, oýlaýalaryň aldında oturalyp күнөөлөрдү oýlasaň bilet sen kanday күнөөлөр oýlap жаткан. Jana başga tugandar. Kıskası adamdı күнөөлөр же ушундай amallar tosуп калат. Ошондуктан күнөөкөр adamlar tugandar namaz okuy albayt. Күнөөкөр adamlar hijab kiye albayt. Күнөөкөр adamlar Allah'ın barık hükümlerini atkara albayt. Күнөөкөр adamlar çoň darajalarga jete albayt tugandar. Nege? Antkeni oşol күнөөлөр hijab tosуп salat adamdy jakşı amallardan. Bolsa karaňyz, kıyın alıp invalid bolup kalan adamlar namaz okuyt da. Senin oşol namaz okuy jürgen dosuňdun je baykeňdin je ataňdyn je bir tuganyňdyn densolugy mykty, boş wagtysy bar, kartayıp 40'dan 50'den öttü. Ondan ötken bekerçi adam jok üýdeçi. Birok namaz okuýt da. Alem birok invalid. Zorga kıymıldap jüret. Zorga basat, birok namaz okuyt. Ekön ayırmas emnede? Densoluktabı je boş wagttabı? Anda emes da. Adamdın baya hijab barby jok boşundu. Sen densoluň bolup aga mümkün bolsa der Allah'tan hijab koyup koysa bolun ardyň sen kıla albaysyň. Sen densoluň naçar bolup der wagtyň jok bolsa der Allah'tan hijab alyp koysa sen ana atkara beresin. Allah hiç kanday densoluk, akçanyň bolosy, wagtyň bolosy adamga emes. Tosma emes, anlaşta çiçini tosma hijab. Allah Taala tosup koyt sen oşonda. Nege? Күнөөңдүн себебинен Allah Taala jakpagan bir amallar kılgansyň, alımlarga jama söz süýlegensiň, je bolbosa paýgambarybызга jaman oý oýlagensiň, je bolbosa Kur'andy bir adepsizlik kılıp koýasyň, Kur'anga je namazga, orozaga bir adepsizlik kılıp koýasyň, şon menen Allah Taala seni alys satyp saldy da. Şon menen Allah Taala seni alys satyp saldy. Oşonduktan emne adam bardyk күнөөдөн saktanyş gerek da. Bardyk күнөөдөн, bardyk Allah Taala jakpay turgan nerseden saktanyş gerek da. Oşonda ele ilim alууdan uşunday. Kur'an jattoodan uşunday. Oşonduktan aytat da toğanlar jaş kezden senin күнөөң az kezinde, tosmu paka jok kezinde emne kılışın gerek? Hareket kılıp Kur'an jattap başın gerek, namaz okup başın gerek, jakşı çoň amallar kılıp baş gerek da. Buga da başka misal aytayım toğanlar. Kebirileriň akly mıhty işleyt da. Zihni mıhtı. Birok Kur'an jattay albayt. Nege? Allah Taala tosуп salgandan adamdyçı. Bir adam zihni jok. Mektepde 2 kişi birok karı da. Köpçülük karılar öz şunday aytganlar. Mektepde 2 okugan, 3 okugan, adi ahlak jok, naçar balдар köpçüs karı bolatçı. Nege deseň bir çeti bayağı jüregi taza da köpçülük alardaçı. Ушундай нерселер көп туугандар жашоодочу. Ошого адам эмне кылыш керек? Көңүл буруш керек. Нерселерге. Анан башка мен азыр bir soru, садака боюнча туугандар. Мисалы миллионерлер бар да, 100 сом садака кыла албайт да, 100 сом. Же bir 20 сом садака кыла албайт да, аларчы 20 сом садака кыла албайтчы. Кедейлер бар. Vahşi kede yüz yok. Çatırda jaşayt adamlar var. Sadak kılgandan görseň 1000 som, 10.000 som sadak kılat. Aga sen görüp aytasın bu jinni dep aytasın da anıçı. Sen kişine üy alıp al, maşina alıp al, bala çygan üstünde kiyim alıp al dep aytasın. Birok al me, oşonço sadak kiyimin naçar, bar nesi naçar. Birok sadak kılganda şoda şedri adamlar var da. Ane can milyarderler 100 som çygar albayt da. Nege? Allah Taala tosup aldı da anıçı. Sen milyonersin. Birok aramdan çoğultkansyň. Biroga ziyanyň tigen, oşo sebepden sen 100 somdan sadak kıla albaysyň sen. Sen 100 som sadak kılsaň, sadakyň da kabul emes da senikiçi. Aramdan çoğultkan üçin şunday aýtganlar. Ol 100 som sadaka kılıp alıp kıynalat al adamçı.
Ол казиного, bir арам жолдорго миллион миллиард иштетип салса иштесе эмес. Bir кедейге, bir muhtaç болгон адамга 100 сом, 200 сом иштетип койсо, ол ошол нерсе көзгө көрүнүп кыйнайт да анычы. Мен могу 100 сом бекер кылып койдум, ушул үчүн шу 100 сом ордуга баягы 100 сомду бербегенимде азыр мен майта шоруп алып ичет эдем. Азыр мен могу жерде мындай кылат эдем депчи адамдар ушундай. Көрдүңүздөр туугандар, жашоонун таразасы каякта? Шариятта да туугандар. Ошону биз билсек, канчалык деңгээлге адамды алып барат. Билбесең, өзүңө чоң зыян ушундай туугандар. Ошого көңүл буруш керек эмне? Шарияттын айткан закондорго баш ийиш керек. Каалайсың, бул уже болду, Аллах Таала тарапынан коюлду. Өзгөртө албайсың аны сен. Өзгөртүш колуңдан да келбейт биринчиден. Экинчиден өзгөртө албайсың колуңдан келсе элечи. Ойлошуң мүмкүн да мындай деп, ошондуктан адам туура ойлош керек. Туура ойлонуу каяктан? Не менен? Шарият менен. Аллах Таала айтты, кыл ошол нерсени. Сага жакшылык бар ал нерседе. Түшүнсөң да, түшүнбөсөң да, билсең да, билбесең да. Акылыңа жетсе да, жетпесе да кылыр, жакшылыгын табасың. Бул дүйнөдө көрбөсөң, ахиреттен көрөсүң. Аллах Таала айттыбы, кылба дедиби, тыйыл, бул нерсе арам деди, ага жолобо дедиби, арам нерсе жебе, арам бирөөгө зулумдук кылба, бирөөгө жаманың тийбесин дедиби, кылба ал нерселерди. Сен ойлошуң мүмкүн да, мен кредит алып байып кетем, болуп кетем, үй алып алам, тигине болуп кетем, мындай болуп кетем. Бир күн бир жеринен чыгып кетет ал нерсе. Өзүң байкап каласың анан анычы. Адамдын акчалуу болуусу, көп болуусу туугандар, акчанын көптүгүндө эмес да, акчанын берекелүү болуусунда туугандар. Сизде миллиард акчаңыз болсун, бирок миллиард карызыңыз болсо, миллиард не пайдасы бар? Ondan көрү 1000 сом болсун, бирок ошол 1000 сом сиздики болсо, ошол пайдалуу эмеспи, туурабы? Пайдалуу да. Миллиард карызыңыз болсо, ал эмне пайдасы бар анын? 1000 сом болуп, 1000 сом сиздики болсо, ошол нерсе пайдалуураак да, туурабы? Ол 1000 сом менен миллиард эми салыштыра берет. Экөөнүн ортосунда канча нөл бар? 1000де 3 та нөл болсо, миллиардта 9 та нөл бар. Ошого ушундай нерселерге адам жакшылап ой жүгүртүп, жакшылап билип алыш керек нерсеничи. Ошондой эле башка да нерселердин баардыгы ушундай. Мен күйөөм кыйнайт, күйөөм мындай, күйөөм тигиндей. Сен күйөөңө баш ийип жатасыңбы? Күйөөң айтканын кылып жатасыңбы? Шарияттын нормасын сактап жатасың күйөөң алдында? Күйөөңө жасанып, шарият айткандай нерселер аткарып жатасыңбы? Аткарып жатсаң, анда ал убактысынын келүүсү менен, убакыттын өтүүсү менен сага жакшы мамиле кылып баштайт. Сен өзүң биринчиден күйөөңө баш ийбейсиң, күйөөң жамандайсың, күйөөңүн артынан сөз сүйлөйсүң, анан кантип сага күйөөң жакшы мамиле кылат анан? Кантип жакшы мамиле кылат анан? Сен хижаб кийбейсиң, намаз окубайсың, Аллахтын өкүмдөрүн аткарбайсың, анан кантип сен бактылуу болосуң бул дүйнөдө? Кантип акыретте бактылуу болосуң? Караңыздар, бактылуулук деген эмне туугандар? Жүрөктүн тынчтыгына бактылуулук деп коет. Мисалга караңыздар, адам бай болгусу келет да, бай болсо бактылуу болом деп ойлойт. Бай болгондон кийин не болот? Сен машина алсаң бактылуу болом деп ойлойсуң, же бир сулуу бир катын алсаң бактылуу болом деп ойлойсуң, бир мындай байлыкка, бийликке жетсең бактылуу болом деп ойлойсуң. Кыскасы, ошол нерсе жеткенден кийин не болот? Сен ошол сулуу катынга жеттиң, же сулуу бир болуп кеткен эркекке, күйөөгө тийдиң. Анан не болду? Жүрөгүң тынч болот. Ошол машинени алгың келди, ошол машинени алдың. Анан не болот? Жүрөгүң тынчтанат. Мону нерсе кылгың келди, ошол нерсени кандай жүрөк тынчтанат. Кыскасы, бактылуулук деген ошол жүрөктүн тынчтыгы. Эми жүрөктүн тынчтыгы неге байланган? Шариятка, динге, Аллахка байланган туугандар. Кимдин Аллах менен болгон мамилеси бекем, Аллахка болгон таквачылыгы, Аллахка болгон үмүтү, Аллах Таалага болгон сүйүүсү бекем, ошол адам жүрөгү тынч болот адам. Ааламны суу басса, өрдүккө не гам дегендей, бирөө бир нерсе болуп кетсе, тиякта уруш болуп кетсе да, аалымдардын, ошол Аллахка бекем болгон таква адамдардын жүрөгү тынч болот. Алар анча нерседен коркпойт. Буга окуялар толтурабы, билебиз го, бир аалым шакирттеринин алдында сабак өтүп жатса, бир адам келип кулагы шыркат, шыбырап айтат бир нерсеничи. Анан мына жүрөгүнө карап, ойлонуп туруп, альхамдулилlah дейт да, сабак улантырып кетет. Бир анан кийин bir жарым сааттан кийин, бир сааттан кийин келип кайрадан бир нерсени айтат. Анан жүрөгүн карап туруп, даңкырып, альхамдулилlah дейт да, эмне кылат? Сагын улантырып кетет да, башка эч кандай сөз айтпайт да. Анан шакирттери кийин сурайт: "Устаз, баягы адам эмне деди?" Эми адамга кызык да, туурабы? Элестетиң, азыр бирөө келип мага бир нерсе десе, сиздерге да кызык да, анан айтып койсом, кичине жакшы болот деп, туурабы? Кыскасы, ошону анан айтып берет. Мен жаңы сабак өтүп жатсам, мага ошол жумушчум келип, кол астында иштеген адам келип айтты: "Сенин товарларың деңизде келе жаткан кемең
çöküp ketdi. Tavarlaryň bary jok boldy, sen bankrot boldun, o minsiň dep aýtdy deyip. Mundayça aytkanda, bizde misalga bizde üýübüz bolsa, maşinebиz bolsa, akçabız, pakçabız, seyfibиz bolsa, je bolsa dordo ele konteyner bolsa, kuyup ketdi dese ne bolosуң sen? Elestet mona sabakta oturasyň hazır. Ana kelip aýtdy sen, üýüň kuyup ketdi dese. Kuyup jok boldu, tügöndü uje, öçüre albaýsyň hem, toktata albaýsyň, hiç nerse kıla albaýsyň, uje kuyup jok bolup kaldy dese. Ne diýsiň? Taş öçüresin de jönöýsüň de sabakta öçürüp durup jönöýsüň, tuurabı? Oýlanosyň. Yo, neden kuyup çykdy eken, ne boldu eken, nege kuyup ketdi eken dep oýlanosyň da. Antkeni biziň jürekde toluk Allah menen bolgan baýnaş jok da. Biziň jürekde oşol dünýäbüz bar. Oşol sebepden sen tınçlanmak, kıyınçılık seni basat. Sabahta öçüresin de jönöýsüň. Misalga men özüm dele aýtaýyn, hazır magan birөө uşintiп aýtsa, Kırgızstanda sen misalga Kırgızstanda kiteplerim var, alhamdulillah, oşo kiteplerim kuyup ketdi dese, nerf bolup başlaýyn men. Çin'e degende kiteplerge bolgon jaş görүү bir nerseler var da, Oşonda dese uşunday da. Anan ekinci jolu ne dedi dese ne deyt? Kelip aýtdy, al senin kemeň emeske başga biröwüň kemesi eken. Seniki esenime keldi, portga jetdi. Şuru alıp jüktörüm bardygyn dese, onda da men eşese bolum taşryben. Anan men jüregim karasap, alhamdulillah jüregimde dünýäge bolgon süýü, dünýäge bolgon berdi jok eken. Men taşrylenmedim, nerftenmedim, jinlenmedim. Jön ele Allah Taala tawakkal kılıp koydum, boldu deyt. Körüzde baktılık degen uşunday da. Üýüňiz kuyup ketse da jürekde gam jok da. Üýüňiz kuyup saga ekese dağın baylyk kesse da gam jok da. Mına kıyınçılık je bolsa bir tınçsızdanуу jok tuganlar. Tınçsızdanуу jok. Bul takwaçylyktın eň jetken çegi de tuganlar. Takwaçylyktın eň jetken çekleri hem eň jetkendigine hem jogorku darajalarına takwaçylyktın darajasy kança eken Allahu alam. Men bilbeýim tuganlar. Any uşul jaka jetkenler gana bilbese, paýgambarymızdan suraş gerek bolsa da kança darajasy ekendigin kıskasy aýtyp ketkendir, balkim biz bilbej jatkandyr bize. Uşunday deňelde da, oşonduktan oşol baktyllyk jürektин tınçlygyna tuganlar. Baýlyktın köp bolusun, az bolusun emes. Sulu katınga je, sulu bir küýöge je, baýyk bir küýöge je, bir deputatga je, prezidentke katın boluda emes. Balaňyň prezident bolusy je, balaňyň awtoritet bolusy, baý bolusy da emes. Jürektin tınçlygyna, jürektin tınçlygyny emne menen Allahka bolan baýnaşda. Allah menen baýnaşda beken bolsa, jürek tınç bolat her bir nesede. Alamdy su bassa, ördü kılgam degendey, alamdy su bassa sen Hudaýyň bar. Neden korkasyň? Allah Taala ölümne yazgan, ölesin boldu da. Allah'ın aldığı barasyň sen, Allah Taala men 5. Naburat, Allah Taalaga bolgon süýüsü bekem adamlar, Allah Taalaga jolgusuga aşyk bolgon adamlar ölgönü halap yaşadı. Sahabalardan, alımlardan köp oýlar aýtylýar, okyalar aýtylýar. Allah Taala adam özünü öldürүүnü aram kılbaganda biz dawny ölüp keteti dep aýtkan толгон tokoy sözler bar alımlarınçı. Oýlada nege alar bul dünýeden tajaganda, bul dünýede hiç bere kerek emes adamlargaçı. Alar tölük Allah'ta ile kaýtyp ketkisi kelet da. Nege alar jüreginde uşun Allah'a bolgon süýüsü var. Allah'a bolgon tawakkalçylygy var. Allah Taala jakyn dostu bekem bolgon uşunday adamlar var. Alardy bul dünýäni hiç birisi karmaýt da. Bul dünýede sulu maşinler, sulu üýler, sulu katynlar, jakşy bir çoň jerler, bir agorottor, bir bakçalar, baktaraktar, soğuk su degen biznes, baýlyk hiç bile karmagan misallarça. Alarda uşunday adamlar dünýäde ötken, uşular çynnygy musulman, çynnygy takwa adamlar, uşunday adamlar dünýäde ötken. Uşunu daraja jetken adam hareket kılış gerek. Şunu daraja jetken adam hareket kılış gerek. Sahabalardan da tolon tokoy wakya aýtylat go, ölüp jatkanda ыйлайт. Anan ыйласа, nege ыйлайсың sen musulmansyň, sen Beşikek bayağı Jannatül Başirinlerden, kebirlerine daje, je bolsa başkalardan da, sen paýgambarymyz menen koşnan bolasyň Beşikке kiresin dep aýtdy go deyt. Sahabalar Abu Musa Aş'ari radhiyallahu anhu kerek, adaş bolsam. Keçiresler, kıskası, sahabalardan bir kança okuyy, bir kançasyna oşenta aýtdylar da, ыйлап жатsa, oşenta aýtat anan men al nerse bu dünýädägi nerseler üçin, baýlyk bilik üçin, katyn bala çykam üçin ыйлaganym jok deyt. Men emne ısıktın gününde çankap kıyınalıp, Allah üçün kıyınalıp orozo karmaya albay kalam emi. Allah üçün tündörü turup, Allah menen jalgız kalıp namaz okuy albay kalam emi. Allah üçün men Kur'an okup, Allah menen süýleşgönde em süýleş albay kalam, şon üçün ilap jatam dep eylagan sahabalar var da. Alımlar.
Биздин ыйлабыбыз башкача да, Биз акча үчүн ыйлайбыз. Бирөө бизге бербей койсо ыйлайбыз, алып алса, жулуп алса ыйлайбыз жана башка дегендей. Эми кыскасы. Я Аллах. Аллах Тааланын Шакир деген исми, ай яшкуру лил абди салихи амалху, ай юсна бихи алейхи. Аллах Таала эмне ошол амалы менен Аллах Тааланы мактайт деп жатат. Аллах Таала Маджид деген сыфаты бар. Муну башында Маджид деген билебиз, Маджид деген маанисин. Башында Аллахка жакындоо баягы ахли сулук муриттер башында колдонбогон жакшы, ал эми кийин бир канча даражаларга жетип калганда ошол учурда колдонгон жакшы туугандар. Аллах Таала Вадуд деген сыфат бар. Аллах Таала эмне жакшы көрөт. Аллах Таала ошол жакшы адамдарды жакшы көрөт деген сыфат бар. Буларды дагы ошол Аллах Тааланы жакшы көрүүгө умтулуу үчүн, өзүңө Аллах Тааланы сүйүүсүнү байкаш үчүн көп айтсаң, адамга жакшы пайда берет. Аллах Тааланын Захир деген исми бар. Захир дегени мындай ачык айкын. Аллах Таала ачык айкын, мындай сырттан көрүнө турган деген мааниде эмес. Ачык айкын. Аллах Тааланын кудайлыгы, Аллах Тааланын Аллах экендиги, өзүнүн зат сыфаттары ачык айкын. Аны окуп үйрөнүп эле таап алган болот туугандар. Ошол сыяктуу Аллах Тааланын Латиф деген сыфаты бар, Латиф баягы Латиф, Рахма, Мутих, жумшак, мээримдүү, ырайымдуу деген мааниде. Бизде кыргызча андай сөз жок окшойт. Ошол мээримдүү, ырайымдуу, жумшак, мындай миллайым деп коет өзбекчө. Ушуга окшогон маанилерде туугандар. Аллах Тааланын Нур деген сыфаты бар. Бирок Аллах Таала нур дегенде могу күндүн нуру, телевизордун нуру, компьютердун нуру, интернеттин нуру, интернет нуру эмес, эми ошого окшоп элестетпеш керек ал нерсеничи. Аллах Таала бул сыфат туугандар. Ал сыфатты эме кыла албайсың. Мындай сезе албайсың да. То есть сезе албайсың эмес, көрө албайсың, кармай албайсың, көзгө көрмөй турган нерсечи, алчы сыфат. Түшүнүктүбү? Мисалга, менде эркек деген сыфат бар, туурабы, эркек деген. Бирок эркек деген сыфат колго көрүнө турган нерсе эмес да, алчы. Менде дене мүчө бар. Ошол дене мүчөгө карата мени эркек деп атайт. Сизде бир дене мүчө бар, ошол дене мүчөгө карата сизди аял деп атайт. Бирок ошол мүчөнүн өзүнө эмес да, сизди аял деп айтат. Ошол аял деп айткандыгы бул сыфат. Ал сыфатты кармай албайсың. Только маанавий нерсе түшүнө аласың. Аллах Тааланын Фатих деген нерсеси бар. Эмне? Аллаху мухриджу шейун мин шей. Аллах Таала бир нерседен чыгарат туугандар. Муну дагы баштапкы убактарда эскертпеген жакшы. Неге дегенде адамдарга кээ бир сыфаттар оор келет туугандар. Ошол айтып берейин. Кече устазыбыз Шейх Муаздын сабагын эшитип калдым. Айтат Хасан Басри жок. Ким айтты? Чоң олиялардан, атын унутуп жатам туугандар. Ошол олиялардан айтты. Ал ушуну Аллах Таала менен жакын болгондуктан, Аллах Таалага жакындап деген баягы кече айттык, мааниси кандай экен, ошондой мааниде туугандар. Ошондой жакын болуп, Аллах Тааланын сүйүүсү күчөп, Аллах Тааланын таануусу, Аллах Тааланы адам канчалык тааныса туугандар, Аллах Таалага болгон мамилеси өзгөрүп баштайт. Муну айттык го, кечеги сабактын башында айттык окшойт, адашпасам. Кыскасы ол ушунчалык Аллах Тааланы жакын тааныгандыктан, Аллах Тааланы дагы күчтүү билгендиктен, ал адамга Аллах Тааланын сыпаттары, Аллах Тааланын ошол улуулугу, Аллах Тааланын кудуреттүүлүгү оор болот да ал адамгачы. Аллах Таала ушундай нерсесин ачып коет. Анан кыйналат ал адам. Неге дегенде Аллахтын улуктугун баардык адам эле көтөрө албайт да. Мисалга Куранды туугандар баардык адам көтөрө албайт. Баардык адам Куран жаттаса деле Куран көтөрүп жүрө албайт. Баардык адам илим көтөрө албайт. Кандай эле байлыкты көтөрө албайт адам, кээ бирөө текебер болуп кетет, болбой калып дегенде, ошондой эле адамдар көтөрө албайт көп нерсени. Кээ бирөөлөр, муну өткөндө айттык го. Аллахтын улуктугун, кудуретин көпчүлүк көтөрө албайт. Кыскасы, ушул олия болсо да, чоң адам болсо да, Аллах Тааланын баягы чоң да кудуреттерин, улуктугун, азаматтыгын дагы ачып, ошону дагы жеткенде уже көтөрө албай оор болуп баштайт. Анан эмне кылат? Аллах Таала дуа кылат. Аллахым, мага жеңилдеткин, кыйналып кеттим дейт. Анан Аллах Таала түшүдө эмне дейт? Анти дуа кылба дейт. Сен наоборотунан дуа кыл, Аллахым, мени ошону көтөрүүчүлөрдөн кыл, мага күч кубат бер. Ошол күч кубаты менен мунун сенин улуктугуң дагы чоңураак сезейин, дагы күчтүүрөөк билейин деп ошондой дуа кыл деп Аллах Таала түшүндө ишарат берет.
Көрдүңүздөрбү? Эгер айтып коелу, эгерде сизге дагы Аллах Тааланын улуктугу кээ бир нерселер ушуна оор болсо, эмне дуа кылыңыз. Эмне аны сизден алып салып жеңилдетүүсү эмес, наоборот эмес, сизге күч кубат берсин, ошону көтөрүш сизге жеңил болсун. Дуа кылыңыз, Аллах, мен Куранды көтөргөнү ылайыксызмын, ошо сиз менен Куран жете албай жатам, сен өзүң мага ылайыктуу кылгының, өзүң мага жеңил кылгының, жана башка деп айтабыз. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Аллахым биздин иштерди жеңил кылгын дейт. Ошол пайгамбардын иши эмне болгон эми? Динди жеткирүү, Аллах Тааланын улуктугун адамдарга жеткирүү болгондо, сахабаларга ушул нерсени үйрөттү да. Неге дегенде, кээде ушундай нерсе болот. Неге? Аллахтын улуктугу улуу да туугандар. Аны биз улуу деп эле чектелебиз да, ошол жакта эле билебиз. Чыныгы баягы сезимдерге өтсөң, даражаларга өтсөң, аны уже сен не дейбиз, чындап түшүнүп баштайсың, чындап жан териңмен сезип баштайсың да, адамга оор келет да. Мисалга караңыз, биз ата энебиздин өлүшүнү билебиз да, туурабы? Бир күн келсе ата энебиз өлөт, же ата энебизден биринчи биз өлөбүз. Же болбосо кыскасы бир тууганыбыздын өлгөнүн билебиз. Ал өлөт, бир күн болсо бир күн, туугандардын арасынан бирөөлөр өлөт, же биздин өзүбүздүн ата энебиздин бирөөсү өлөт, баары бир. Бирөөсү болсо экөөбүз, кыскасы да билебиз. Эми бирок баазыр бул билгенибиз жөн эле бизге маалымат да, мындай эле нерсе. Өлгөндө сен кыйналасың катиги дейчи. Мисалга сен билет эдиң, сенин ошол досуң же болбосо ошол тууганың, бөлөң, жээниң, карындашың ооруп жаткан билет эдиң, өлүшүн да билет эдиң. Анан бирок мындай нормальный эле да алчы, именно өлгөндө сага иши оор келет да, адамгачы оор келет. Неге дегенде, сен ошол именно өлгөндө бир аз баягы сен билген маалыматтан сәл нарака өттүң да. Ошондо сага аны кабыл алыш өзүнчө кусалык болуп кыйналасың, ыйлайсың, ата энең жоктугу сага сезилет, баягындай эркелей албай каласың, баягындай эмелер билинет адамгачы. Ошондой эле мисалга эми биз дагы билебиз күйөөбүздүн өтүшүнү, же аялыбыздын дүйнөдөн өтүшүнү. Балким бизден алдын кететтир, же биз алардан алдын кететтир. Наоборот, эми Аллахтын жазганы да, эми эгерде ошону билсек деле, аялыбыз дүйнөдөн өтүп кетсе, же күйөөбүз дүйнөдөн өтүп кетсе, кыйналасың жашоодочу. Сен билесиң, ал инсан катары баары өлөт. Ким болбосун инсан катары өлүшүнү билесиң, бирок ал именно өлүп калганда сага кыйын келет да. Неге дегенде, баягы маалыматтан сен баягы өлөт деген маалыматтан сәл нарака өттүң да, акыйкатыга бир аз жакындадың. Анын акыйкатыга жакындаганда эми ошол экөөнүн аралыгы маалымат менен эле бир аз акыйкат жакын болгондо сага ушунчалык таасирин тийгизет адамгачы. Ошол таасир тийгизип сени ыйлайсың, кусалык болот, жана башка дагы нерселер дегенде, баягы өлгөндө билебиз го баардыгыбызчу. Ошондой эле нерсечи. Буга экинчи мисал, наобороттон айтып берейин. Сен аялыңдын боюнда бар, же болбосо аялдары боюнда бар. Билесиз, эне болосуз, эненин мээриң болот, мындай деп. Бирок именно бала төрөлгөндөн кийин, именно балаңды колго алгандан кийин өзгөчө эмес сезим ошол жерде пайда болот. Бирок сен билесиң, баары балалуу болгондун алдын билет эдиң. Неге ал сыфат азыр жок? Анткени сен аны живой акыйкатын али жете элексиң ал нерсеге. Сен ошол балаңды колго алганыңда, балаңды эмизгениңде, балаңдын жытын жыттаганыңда, бул уже өзгөчө сезим, өзгөчө эмне деп коебуз, өзгөчө таасир. Ошондой эле мынау нерсе биз билебиз. Аз таквачылык, Аллах Таала улуу, Аллах Таала сулуу, Аллах Таала кудуреттүү экенин билебиз. Бул маалымат да. Качан аны акыйкатыга өтсөң, бир аз акыйкаттан сен ага жетип калбайсың. Ал чоң даража деп айтпадыкпы? Көп даража, ошонун могул жерден маалыматтан бир аз сәл өтсөң, уже сага эмес сезилип баштайт. Жаңыдай сезимдер келип баштайт. Көрдүңүздөрбү? Ушул нерсе акыйкатка жетиш керек да, адам аракет кылыш керек. Ошондой эле намаздын мындай окуп жаткан сырты келип кетти, мындай нерсе. Намаздын акыйкатка бир аз өтсөң, туугандар, намазды таштай албай каласың. Жана башка ушундай баардыгын ушул кыяс менен карай берели да, маалымат менен нерсенин акыйкатын айырмалап билеличи. Же болбосо ошол экөөнүн ортосунда сезимди, маалымат менен тигин экөөнүн ортосунда сезимди адам айырмалап билиш керекчи. Ошого Аллахтын улуктугун, сулуулугун, кудуреттүүлүгүн билебиз. Ошонун сәл өтөйлү нарака. Эми аны сөз менен түшүндүрө албайсың, айта албайсың. Булардын баары маалымат да, сөз менен канча айтпагын, жашоо менен канча көргөзбөгөн, сен маалымат гана ала аласың. Анын акыйкатын мындай кылып, мондой телефонду бияктан алып бияка коюп же болбосо мындай чөтөгө салып кое турган нерсе эмес алчы. Ал ар бир адам өзү амал жасап, секин ошондой болуп көтөрүлөт, туугандар. Кээ бирөөлөргө насип болот, ошол көтөрүлгөндө, кээ бирөөгө насип болбойт, туугандар. Ал баардыгы эле белгилеп турган нерсе эмес, туугандар. Ошол сыяктуу эле дагы башка мисалдардан ошондой. Мисал, баардыгыбыз алманын же болбосо суудун даамын билебиз да.
бардык суу кандай болушун билебиз. Алманын кандай дагы бар экенин билебиз. Бирок ооз ачарда суу ичсең башкача да. Неге? Суусадың, чаңкадың, иштеп кыйналдың бир аз суу ичсең, суу уже башкача сага сезим. Ол ошол жердеги сууну ичкенден кийинки сезим сага өзгөчө да. Болбосо сен билесиң, ага чейин суу ичип жүргөнсүң, ага чейин суудун кандай экенин, кандай таасир берет, бардыгын билесиң. Бирок сен ошол суу ичкенде баары бир өзүнүн убагында ичип жатканда, ооз ачарда ичип жатканда башкача болот да. Бул эми сен көргөн, жашаган нерсең, биздин жашообузда болуп жаткан нерсе. Биз Аллах Тааланын сыфаты, акыйкатын билбейбиз да. Жашоодо көргөн эмеспиз да бизчи. Аны түшүндүрө албайсың, эч нерсе кыла албайсың. Эми сен жаңы өтөсүң ал жакачы. Эми ол кандай болот? Элестетип көрө берем ар жагын. Ошого эмне кылыш керек туугандар? Ошол ар бир нерсени акыйкатка өткөнгө аракет кылыш керекчи. Акыйкатка өткөнгө. Эми биз маалымат гана бере алабыз да сиздерге, башка нерсе колдон келбейт. Булар сезим, булар адамдын өзүгө бериле турган сыфат. Ал нерсени сен өзүң аракет кылып жетпесең, мен сени ал жака жеткирип кое албайм. Ал мунун кайдережеси ошондой. Сен өзүң бармайынча бара албайсың дегенде, кыла албайсың, Өзүң келмейинче паспорт берилбейт сага. Өзүң келиш керек. Мен айтам сага. Сон ошол сага паспорт бере турган жак мына жакта. Могу маршруткага отурасың дагы, Туңучка барсаң, Туңучта Аю Грант деген бар, ошол Аю Гранттын могу жерине биринчи этажда, экинчи этажда ошол жерге барсаң паспорт берет. Мамлекеттик кызмат ошол жерде. Шөйткө барасың, могу документтерди алып аласың, анан кийин ошол жерде сүрөткө тартат, ушундай. Өзүң барбасаң болбойт. Бербейт паспорт. Ошондой эле булардан ушундай. Өзүң биз айтабыз сага, зикир кыласың, намаз окуйсуң, орозо кармайсың, жакшы амал кыласың, могу нерселер кыласың, могу зикирди могу учурда кыласың, могу дуаны мына учурда кыласың, мына күндөрү жакшылап өткөр, могу абалдарга, могу убакыттарга көңүл бөр, могу китептерди оку, могуларды аракет кыл деп айтабыз. Анда дагы өзүң колуңда. Өзүң бармайынча дагы жетпейсиң. Ошого иншалла туугандар баарыбыз аракет кылайлы. Ошондой эле Аллах Тааланын мутакаббир деген сыфаты бар. Бул жакта толтура сыфаттар, аттары бар. Анын баарын окуп чыга албайбыз. Кээ бирөөлөрүн айтып кетейин. Аллах Тааланын мутакаббир деген сыфаты бар туугандар. Кимде ким баягы Аллах Тааланын кээ бир сыфаттары бар деп Халим, Латиф деп айтпадыкпы? Ошол сыфаттарды эскергенде баягындай мындай жумшактык, мындай эме пайда болуп калат. Эмне деп коет? Бир капилет, мындай бир жеңил саноо пайда болот, жеңил саноо деп айтайлык. Ошондой пайда болуп калганда Аллах Тааланын мутакаббир деген сыфатын көп айтыш керек болуп калатчы. Мисалга биз баягы устазыбыз менен ха тамаша кылып, күлүп эме кылышыбыз мүмкүн да, эми бирок устаздын алдыга антип сүйлөгөн адепсиздик, уят нерселерди, бирок ошол карасаң кээде устазга хахат деп тамаша кылып сүйлөп коебуз да, туурабы, Баткендиктер мындайсыңар, карылар мындайсыңар, же болбосо алымдар мындай, молдокелдер айтып берет деген сыяктуу кээ бир сөздөрдү айтып тамашалап коет. Бул болсо бул нерсе туура эмес, начар нерсе. Устаз менен антип тамашаланган болбойт. Шакирт менен устаздын экөөнүн ортосунда нерсе туурабы? Бирок ошол карасаң тамашалашып коебуз да бизчи. Эми жаңыдай Аллахтын кээ бир сыфаттарын эскергенде, же болбосо кээ бир даражаларга жеткенде адам ушундай болуп калат. Эми Аллах Таала менен тамашалашсаң, жаңыдай нерсени кылсаң болбой калат, жеңил санасаңчы. Ошого эмне кылыш керек? Аллахтын мутакаббир сыфатын көп эскериш керек. Аллах мутакаббир деген Аллах Таала текеберчилик ээси деген, билебиз, баягы улуулук ээси, текеберчилик ээси, билебиз, Ошол Аллах Тааланын ушул сыфатын эскериш керек. Чтобы эмне Аллах Тааланын айбаты, хайба деп коет, арабчасы, ошол Аллахтын хайбасы сага келиш үчүн. Хайба деген баягы айбаттуулугу, Аллахтын айбаттуулугу сага келиш үчүн. Ошондой эле дагы башка Аллах Тааланын сыфаттары бар бул жакта. Иншалла булар баарын коюп кийинки сабакта буюрса эртең жума күнү сабак болбойт. Суббота күнү улантырабыз, дуа боюнча кылабыз. Аллах Тааланын калган ысым зат, Асмаул Хуснаны иншалла мен сиздерге даярдап жатам. Жазма түрүндө. Ошону жиберем буюрса. Алла насип кылып жалкоолуктан арылсак кичине. Даяр эле болгон бир 2-3 саат отуруш керек да, дагынчы кичине ал жак бул жактарын кээ бирден текшерип коюш керек болуп жатат. Ошону иншалла сиздерге жиберем. Ошол жактан окуп кайталайсыздар. Кече айтып кеткендей, ар бир ысымды канча дедик? 100 жолу дедикпи же канча дедик? Ошондон кайталайсыздар. Ошол баарыңыздан Аллах разы болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва атубу илейк. Иншалла суббота күнү улантырабыз. Суроолор болсо айтсаңыздар болот, болбосо чыйынтыктар.